Кымбаттуу жолдош генерал, жана биздин кесиптештер аябай жакшы маселелерди айтты да. Баягы жаштарга стимул болуш үчүн ошол жаштарды мекенди коргоо, чек араны коргоо багытында иш алып баруу тууралуу да. Анан мен да ошол сунуш кылат элем да. Бизде өзүңүз билесиз, Айдеркен шаарында бир топ соц объекттер бар да. Ошол эле учурда погран войска да бар да. Мен айтканымдын себеби ошол соц объекттердин бирөөнү ремонт кылып, капиталдык ремонт кылып, келечекте ошол Баткен областына жалпы республикадан барып окуй турган пограничный колледж ачсаңыздар бир жакшы болобу деп айткым келет да. Ушуга оюңуз кандай? Рахмат. Рысбек Исламович, бул маселе боюнча азыр талдоо иштери жүрүп атат. Биз дагы карап көрүп, ошол эле бир эле Айдаркен да эмес, Баткен шаарын, Айдаркен шаарчасы, ошол эле Ош шаары, ошол боюнча бизде бар штаттын эске алуу менен азыр тапшырма коюлуп, талдоо иштери жүрүп атат. Талдоо негизинде чечим кабыл алганда сизге жеткиребиз. Жакшы болот эми ачсаңыздарчы, биз эми жаштарды ошол погран чек араны кайтаруу тармагында үйрөтүп, тарбиялап алып чыксак абдан жакшы болот да. Андан тышкары экинчи суроом, бизде өзүңүз билесиз, могу Кадамжай өткөрүү пункту бар да. Азыркы учурда биздин Кыргызстандын жарандары өздөрүнүн автомашинасы менен өтө албайт да. Ушунун статусуну качан чечип бересиздер? Рысбек Исламович, мен азыр буга чейин маалымат бердим эле. Достук көзөмөл өткөрүү жайында жакында эле жолугушуу болду өткөн жумада. Бул иш токтобойт. Азыркы кезде үй тапшырмаларын алып келди. Бардык тиешелүү бар министрлер менен, министрликтер менен бул иш чара улантылууда. Эми бул Өзбек Республикасы, Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасы ортосундагы көзөмөл өткөрүү жайлар боюнча келишимге өзгөртүү киргизүү боюнча. Ошол иш чара азыр жүрүп атат. Эмнегенде статустарды өзгөртүү маселеси да ошону каралганда чечилет деп ойлойм. Жакшы экен анда. Кадамжай өткөрүү пункту бар экен да анда. Андан тышкары, анан бизде могу Кадамжай районунда Сох анклавы менен Шахмардан анклавы бар да. Кээ бир учурда биздин жарандар ошол Өзбекстан анклавына кирген учурда паспорт контролдон өтүп, кайра ар жагына чыгып кетсе, өткөрүү паспорттун контроль жок болуп атат да. Анан ошо ойдон жанагы флажок илинип калып атат да. Ушуну кандай кылып чечсек болот? Бизге бир топ жарандар кайрылып атат. Россияга, Казакстанга өтүп баратканда сиздердин кызматкерлер чек арадан кармап, улуттук коопсуздук кызматына өткөрүү берип атат. Анан ошол эле учурда буларга бир ушундай бир татаал шарттар түзүлүп калып атат да. Бул факт боюнча айтып атам да, ушундай учурлар катталып атат. Түшүндүм мен сизди. Бул Өзбекстан менен жана Сох анклавында болушу мүмкүн эмес. Эмне дегенде Сох анклавына киргендин баары кайра чыгат Кыргызстанда көзөмөл өткөрүү жайларынан. Бул Шахмарда менен болушу мүмкүн. Эмне дегенде Карашорого киргенден кийин аркы белес менен чыгып кетиши мүмкүн ары. Ошондуктан бул маселени мен каратып да тапшырма коеюн. Эгер Шахмардан анклавына Аккыя менен кирип туруп, же Дугава менен, же Курбанкөл менен чыгып, аркы жайлоо менен кайра түшүп кеткен болсо, бул материковый территория болгондуктан анда ошол боюнча чечим кабыл алам жакында. Ушул боюнча да бир аракет кылсаңыздар, себеби бир топ жарандар кайрылышып атат. Аэропорттон Россияга учуп кетип аткан кезде өткөрбөй флажок бар экен деп, ушундай сиздердин мыйзамыңыздар негизинде ушундай шарттар түзүлүп калып атат да. Ошол жагында бир көзөмөлдөп жакшы жыйынтык чыгарып берсеңиз жакшы болот. Эми бул мыйзамды сөз колдойбуз. Рахмат жон.